Графиктин теңдемеси кайсы жоопто туура берилген? Бул жердеги графиктин теңдемеси кайсы жоопто берилгендигин аныктайбыз. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аныктап көр. Анда эмесе кеттик. Графиктин теңдемесин аныктоо үчүн y кайсыл учурда 0 барабар болгондугун аныктап алабыз. Ал үчүн абсцissага карайбыз. Эгерде x-тын ордуна биз -4 бере турган болсок, y 0 барабар. Жана x-га 0 берсек дагы ал 0 барабар болот экен. Бул жерде x-га 3 санын бере турган болсок дагы ал 0 барабар болот экен. y 0 барабар. Демек, алгач 0дон баштап карап көрөлү. Эгерде биз x-га 0 бере турган болсок, анда бардык жооптордо y 0 барабар. Демек, кийинки сандардан карап көрөбүз. Эгерде x-га -4 бере турган болсок, y 0 барабар дейт. Биринчи жооптон карап көрөбүз. Эгерде бул жерде x-тын ордуна -4 бере турган болсок, ал 0 барабар. Экинчи жоопто дагы 0 барабар. Ал эми үчүнчү жоопто бул жерде туура болбой калат. Демек, бул жерде өзгөрөт. Ал эми төртүнчү жоопто дагы x-тын ордуна -4 бере турган болсок, y 0 барабар болбой калат. Кийинки санды дагы карап көрөбүз. Эгерде x-тын ордуна 3 берсек эмне болот? X-тын ордуна 3 бере турган болсок, бул жерде 0 барабар, бул жерде дагы 0 барабар. Демек, башка сандардан карап көрөбүз. Биринчи бул жердеги x жана -x квадраттын маанилерине карап биз графиктин теңдемесин аныктайбыз. -x эгерде биз бул жердеги x-тын ордуна биз оң сандарды бере турган болсок, аларды канчалык чоңойто турган болсок, y-тын мааниси кемейт. Демек, ал төмөндөйт. Ал эми ушул эле жерде x-тын ордуна терс сандарды бере турган болсок, бул жактагы терс сандарды бере турган болсок, анда y-тын мааниси кандай болуп өзгөрөт? Y-тын мааниси чоңойот экен. Себеби -x деп жатат. -x биз x-тын ордуна минус санды бере турган болсок, ал плюс сан болуп өзгөрүп кетет дагы, y-тын мааниси чоңоюп кетет экен. Демек, бул жерде дагы x-тын мааниси туура болбой калып жатат. Кийинки жоопто дагы карап көрөлү. Бул жерде -x квадрат. Эгерде x-тын ордуна биз оң сандарды бере турган болсок, анда y-тын мааниси төмөндөйт. Сандын квадратынын кайра минус саны деп жатат. Демек, биз сандарды канчалык чоңойткон сайын y-тын мааниси дагы төмөндөй берет. Ал эми ушул эле жерде x-тын ордуна терс сандарды бере турган болсок эмне болот? Терс сандарды бере турган болсок дагы y-тын мааниси төмөндөйт экен. Себеби минус сандын квадраты ал плюска барабар. Ал эми бул жерде дагы минус берилген. Демек, теңдеменин мааниси минус боюнча кала берет. Демек, бул жооп туура.